Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Ихсан кооперативинин мүчөлөрү, мен сиздердин алдыңыздарда ийилип таазим кылам. Себеби азыркыдай оор кырдаалда пайшиктер күтүү мөөнөтү узарып, ар кандай кара пиар болсо да, убактылуу мөөнөттү узартып кетип жатса да, сабырдуулук менен менин сиздерге жасай турган ишимдин актыгын, тазалыгын көрүп жатасыздар. Ооба, менин Кыргызстаным үчүн ар кандай бут тосууларга карабай, ар кандай жаман ушактарга даяр болуп, элим пайызы жок үй алуу ашар жолу менен болорун далилдеп бердим. Бирок биздин кооперативге күчтүү каралоо болуп, жалган жерден адам өлдү дегенге чейин барышты. Бул каралоонун жеткен чеги эле. Биз банктын проценти системасына эл үчүн каршы турууга, эл адал жол менен үйлүү болушуна шарт түзүүгө аракеттерди кылып жаттык. Мен Акинай, кыргыз элинин патриоту катарында, элиме каарум казык болуп иштегенге дайым даярмын. 1,5 жыл ичинде 3,5 миңден ашык атуулдарга үйлүү болушуна, алардын айрымдарынын көбү каражанын кур чуруп иштесе да, банктардан үй ала алган эмес. Себеби ол чойгон пайызы жана бир топ документтер талап кылынгандыктан мүмкүнчүлүктөрү чектелген эле. Ал эми Ихсан кооперативи ар бир аярлуу катмарына дагы да чоң мүмкүнчүлүк түзүп берди. Башкача айтканда, үй менен камсыз кылып жатты. Биз кара пиардын артынан пайшиктер келбей калса дагы кайтарып берүү, үй берүү улантып жатканбыз. Бирок пайшик эмес адамдардын сөзүнө кирип, мени каматкан адамдарга да ыйман тилеймин. 100гө жетпеген адамдар арыз жазышып, мени каматса, азыр мени миңдеген пайшиктер колдоп жатканына кубанам. Мен ишенем, провокаторлор убагы келгенде өз жазасын сөзсүз алышат. Мени колдоп турган элиме ыраазымын. Аллах колдоп турса, сиздердин алдыңыздарда ар бир акчаңыздардын кайтарылышына, үйлүү болушуңуздарга кепилдик берем. Кудай астында ниетибиз түз жана ак. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кудай буйруса, бардык кыйынчылыктарды бирге жеңебиз. Сиздерди терең урматтоо менен, мен Акинай Төрөбековна.